Саламатсызбы Аскар агай, саламатсызбы Медир Абдыкалыкович. Бүгүнкү оюн боюнча эмне айтасыздар? Бүгүнкү оюн өтө кызыктуу болду. Биз талант командасы жакында эле түзүлбөдүбү? Мына 3 жылдан бери, 4 жылдан бери биз талант командасына же ниче болобуз, же утулуп калабыз. Ошо 4-5 очкобузду алып, мен айтып атам, талант командасы мурун Дордойдун филиалы болчу да. Анан кийин мен айта берем да, бизди келип ута бересиңер депчи. Анан мына азыр бүгүн жаам болду, оюн бирок өтө кызыктуу болду. Динамичный футбол болду. Бардык күйөрмандардын бардыгы жакшы кызыктуу футболду көрдү деп ойлойм. Анан кийин талант командасы жакшы быйыл комплектация болуптур. Булардын келечеги мен ойлойм дагы көп дагы жетишкендиктерге жетет деген ойдомун. Анан эми футболда бүгүн Дордой араң деп 3-2 менен утту. Бүгүн кызыктуу оюн болду. Эки команда тең жакшы даярдыктарды көрүп, баягы бир сезонкада өзүнүн баягы акыркы 4 тур өтөт. Чемпионат эми башталды. Ойлойм, Аскарбек айткандай таланттын келечеги кең. Алда оюндарды, кызыктуу оюндар көрсөтүп келет. Баягы чемпиондукка ат салышкан командалардын көбүн мындай айтканда баягы упайларын алып, өздөрүн дагы жылдан жылга баягы өзүн бышыктап келатат да. Ойлойм, мындан да кызыктуу оюндар алдыда күтөт. Бүгүн эми футбол, аба ырайы, бир жагынан күйөрмандарга, бизге купулуна толгон жакшы оюн кылып беришти. Балдарга рахмат, командаларга. Бүгүнкү биздин талант командабызда эмнени байкадыңыздар жана кайсы оюнчуну белгилей кетесиз? Эми талант командасынын биринчи очеред жанагы ушу талант командасынын өзөгүн түскөн Тариэлге биз ыраазычылык билдирсебиз. Тариэлдин улуу баласы мынакей биздин курама команданын жардамчысы болуп жүрөт. Тиги Лисициндин баш машыктыруучунун азыр өзүнүн талант командасында жакшы машыктырып келатканыбызды көрүп атабыз. Келечеги кең, ошол уулунун дагы келечеги кең деп ойлойбуз. Жакшы тренер болуп келатканы бизге сезилип атат. Талант Медир айткандай, таланттын келечеги кең болот деген ойдобуз. Жакында стадиону бүтүп атат, андан бетер дагы өнүгүп өсөт деген ойдобуз. Талантка жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Балдардан эми айтсак, ошол эле Жазбай, ошол эле баягы бизге курама команда чакырылып азыр балдар Сукиналиев, ошол эле Арлен, биздин эми бул ошол талант футбол клубунан тарбиялануучуларын айтып атам да. Ал эми баягы легионерлери да жакшы мындай тандалып, баягы селекциялык иштери жакшы жүрүшкөн. Ошол балдары мындай бүгүнкү күндө бир аз опыты жетпей берет, баягы тажрыйбасы жетпей калат да. Ойлойм, да кичине бирин туура түшүнүп ойноп, анан баягы резервде дагы буларга оюндан биринчи таймда мисалы замена экинчи таймда чыкканда булар күчөтөтөн оюнчулар жетишпей берет. Эми ошол оюнчуларды азыр даярдалышса, ойлойм, жакшы оюндарды көрсөтүшөт. Балдарды мен жогоруда айткандай Арлен, ошол эле Сукиналиев, Жазбай ошол балдарды белгилеп кетем. Жазбай, мен ойлойм, чоң командаларда ойночу потенциалы бар.